4-cü тема. Мектеп менюсун түзүүнүн негиздери. Бул бөлүмдө мен силерге мектеп рационун түзүү эрежелерин айтып берем. Керектүү азыктардын топтомун. Колдонууга тыюу салынган азыктарды, организмдин азык заттарына муктаждык нормаларын. Болжолдуу менюларды түзүүнү талкуулайбыз. Меню түзүүдө жана тамак аштарды даярдоодо сарамжалдуу, тең салмактуу тамактануу принциптери сакталуусу тийиш. Балдардын тамактануусу курактык өзгөчөлүктөрдү жана негизги азыктык заттарды, күнүмдүк рациондун калориялуулугун, витаминдерге жана микроэлементтерге болгон күнүмдүк муктаждыкты, жалпы билим берүү уюмунда өткөргөн убакытты жана окуучуларга болгон физикалык күчтөмдөрдү эске алуу менен уюштурулуусу зарыл. Тамактануу рационун түзүүдө күнүмдүк муктаждык төмөнкүдө эсептелет. Үйдөгү эртең мененки тамак күнүмдүк калориялуулуктун 25%. Мектептеги эртең мененки тамак, экинчи ирет ысык тамак 20%. Түшкү тамак 35%. Үйдөгү кечки тамак 20%. Жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын күнүмдүк рационунда тең салмактуу тамактануу принциптери азык заттарынын, белоктордун, майлардын жана углеводдордун 1-1-4 формуласы менен берилген оптималдуу катнашынын негизинде сакталат. Окуучунун тамактануусу дагы да тең салмактуу болуусу үчүн минералдык заттардын жана витаминдердин санын эске алуу зарыл. Менюларды түзүүдө калориялуулуктун жана азык заттарынын нормаларынан 10% алкагында четке чыгууга уруксат берилет. Мектепте жумушчу меню болжолдуу менюнун негизинде түзүлөт. Аны иштеп чыгууда ар бир тамак аш үчүн керектүү азыктар, алардын саны, көлөмү, азыктык жана энергетикалык баалуулугу, тамактардын чыгышы көрсөтүлгөн меню раскладка түзүлөт. Эт, балык, сүт азыктарын, жаңы мөмө жемиштерди жана жашылчаларды бүтүндөй жана салат түрүндө киргизүү менен тамак аштардын болушунча көп түрүн камсыздоо талап кылынат. Меню 10-20 күнгө түзүлөт. 2-3 күн катары менен бир эле тамак аш же кулинардык азыктардын кайталануусуна жол берилбейт. Мүмкүн болсо рационго күн сайын уйдун этин, тооктун этин, ак майды же өсүмдүк майын, шекер, нан киргизүү зарыл. Балыкты, жумуртканы, быштакты жана каймакты менюга 2-3 күндө бир киргизсе болот. Бир катар азык заттардын булагы болгон акшактардын түрлөрүнүн сүт кошулуп жасалган кашалар рациондо болуусу шарт. Акшактардан жасалган гарнирлер менен чогуу жемиштерден, өзгөчө бир нече жемиштерден жасалган гарнирлердин болуусу зарыл. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн тамактануусунда сиңирүүгө оңой углеводдордун, жөнөкөй шекердин, булагы катары жаңы мөмө жемиштер болуусу тийиш. Балдар 10 күн ичинде тиешелүү азыктардын бардыгын алуулары зарыл. Мектептеги эртең мененки тамакта же полдникте ысык биринчи же экинчи тамактын, салаттын, нандын же нан азыгынын жана ысык же муздак ичимдиктин болуусу каралат. Кондитердик азыктар эртең мененки жана түшкү тамакка десерт катары киргизилет. Күнүнө бирден, жумасына 3-4 жолудан көп эмес болуусу шарт. Меню түзүүдө төмөнкүлөргө көңүл буруу зарыл. Азыктарды жылуулук менен жана муздак иштетүүнүн натыйжасында салмактык, көлөмдүк айырма нормалары, даяр тамактардын түрлөрү, тамак жасоодо азыктарды өз ара алмаштыруу нормалары. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн тамактануусунда төмөнкүлөрдү колдонууга болбойт. Кулинардык майлар, чочко же кой майы, башка тез эрибеген май түрлөрү, гидрогенизацияланган өсүмдүк майлары кошулган май, ачуу татымалдар, уксус, горчица, майонез. Төмөнкүлөрдү кошууга болот. Петрушка, сельдерей, пастернак, укроп, лавр жалбырагы, жаңы жашылча чөп, корица жана ванилин. Жалпы билим берүү уюмдарынын окуучулары үчүн сунушталган порциялардын көлөмү. Каша, жемиштерден, жумурткадан, быштактан, эттен жасалган тамак аш. 6-дан 10 жашка чейинки балдар үчүн 150-200 грамм. 11-ден 18 жашка чейинки балдар үчүн 200-250 грамм. Ичимдиктин, чайдын, какаонун, ширенин, компоттун, сүттүн, кефирдин порциясы 200 грамм. Кенже окуучулар үчүн салат 60-тан 100 граммга чейинки өлчөмдө тартылат. Улуу окуучулар үчүн 100-150 грамм. Кенже окуучулар үчүн суюк тамактын порциясы 200-250 грамм.
улуу окуучулар үчүн 250-300 грамм. Эт, котлета, балык 6-дан 10 жашка чейинки балдар үчүн 80-100 грамм. 11-ден 18 жашка чейинки балдар үчүн 100-120 грамм. Кенже окуучулар үчүн гарнирдин порциясы 150-200 грамм. Улуу окуучулар үчүн 180-230 грамм. Мөмө жемиштердин бир порциясы 100 грамм.